Men жылкыларым Өзбекстан чегарасына өтүп кеткен жеринен Кыргызстандагы Баймак заставасынын аскер кызматынын балдары сүйлөшүү жолдору менен мен жылкыларымды кайра кайтарып алып беришти. Буларга чоң рахмат. Дайыма ушинтип эл үчүн иштешип жүрө берсин. Видеого лайк басып, жана каналыбызга эң туура жазуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, жандагы коңгурошону да басып коюңуздар. Мамлекеттик салык кызматы 2021 жылдын 9 айында бюджетке 4 миллиард 224,8 миллион сом салык карызын чогултту. Бул тууралуу аталган мекемеден билдиришти. Көрсөткүч былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 1 миллиард 237,2 миллион сомго көп болуп, өсүү темпи 41,4%ды түздү. Салык карызын милдеттүү түрдө өндүрүп алуу боюнча жүргүзүлгөн иштердин жүрүшүндө 3 миллиард 615,3 миллион сом өндүрүлгөн. Салык төлөөчүлөрдүн эсептерине 1 миллиард 367,9 миллион сом суммасындагы 1,3 миң салык тооматтары түшүп, анын 392,8 миллион сому өндүрүлгөн. Ошондой эле жыл башынан бери 1,6 миллиард сомго 1,1 миң материал сотко берилген. Анын ичинен бюджеттин пайдасына салык карызын өндүрүү үчүн 1,3 миллиард сом суммасындагы 568 материал каралды. Салыкты өз убагында төлөбөгөндүгү үчүн бюджетке 4,9 миллион сом суммасында 2,3 миң айып салынган.